Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматы менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан жарандарды документтештирүү боюнча толугу менен электрондук түргө өткөнбүз. 2018 жылдан тартып мамлекеттик каттоо кызматынын республика аймактарында орнотулуп иштеп жаткан баардык маалымат тутумдары бул паспорт, жаак деп коебуз, жарандык абалдын актылары каттоо баардык тутумдары ошол Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү атайын мекемелерине дагы орнотулуп, ошол жерде дагы иш алып барылып жатат. Учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечимине ылайык азыркы ушул учурдан баштап мамлекеттик каттоо кызматы чет өлкөдөгү жарандардан 2017 жылкы үлгүдөгү паспортту берүү боюнча арыздарды кабыл алганга мүмкүнчүлүк бар жана кабыл алып баштайт. Бул учурда жарандардын баардыгы ошол посольство же өкүлчүлүккө же консулдук мекемеге кайрылышы керек. Учурда 44 өлкөдө ушул автоматташтырылган системалар орнотулган. Баардык ошол жерде калкка кызмат көрсөтүп жаткан Тышкы иштер министрлигинин кызматчылары атайын даярдоодон өткөрүлгөн. Биометрикалык маалыматын да жаздыруу, каттоо боюнча баардык жабдыктар орнотулган. Ошондуктан бул жерде эч кандай маселе жок. Жарандар ошол өкүлчүлүктөргө, консулдук мекемелерге кайрылса болот. Ошол эле документтер бул нике күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу боюнча күбөлүгү, жоготуп алгандыгы боюнча арыз менен кайрылат. Ошол жол жоболору ошо жаңы алып жаткандагыдай эле да. Мындан тышкары биометрикалык маалыматын тапшыра элек болсо, биометрикалык маалыматын тапшырат. Баардык жагдайлар каралган, эч кандай маселе жок бул багытта. Эгерде кандайдыр бир жазуулары өчүп калган себеп менен алмаштырып жатса деле, ошол чет өлкөдө жүргөн жарандар негизги тактап айтып кете турчу жагдай бул жарандар сөзсүз түрдө консулдук учет деп коебуз, консулдук каттоодон өтүш керек. Консулдук каттоосу болсо, нике кагазы, эгерде никеде турса нике кагазы, андан тышкары туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен документтерин алмаштырып алса болот. Негизи эле өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү берүү үчүн эң негизги негиз болуп, бул ошол атайын органдар тарабынан, бул балким медицина органдары, балким укук коргоо органдары тарабынан ошол атайын маалымат же болбосо маалымат деп коет, атайын ошо өлгөндүгү боюнча факты тастыкталган негиз болуш керек. Ошол себептен балким Кыргызстандын аймагынан же болбосо ошол эле өкүлчүлүктөрдөн өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү алууга мүмкүнчүлүк. Эгерде никеси бузулуп, бул ажырашып, жыйынтыгында никеси бузулгандыгы боюнча, ажырашуу боюнча күбөлүгү болсо, азыркы учурда ошол истребование деп коебуз, атайын долбоор азыр башталуу учурунда башталып жатат. Бул учурда деле ошол өкүлчүлүктөргө кайрылып, атайын көчүрмө акттан, ошол ажырашуу актысынан көчүрмөнү суранга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чет жакта жүргөн жарандар ошол эле биздин элчиликтерге, өкүлчүлүктөргө кайрылып, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алса болот. Андан тышкары, эгерде өкүлчүлүккө же элчиликке кандайдыр мүмкүнчүлүк менен борбор, ал өкүлчүлүктөр чоң борборлордо, чоң шаарларда болгондугуна байланыштуу бара албаса, анда атайын балдардын укугун коргоо конвенциясы бар. Ошол конвенциянын негизинде ошол өлкөнүн деле туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алганга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде ошол Кыргыз Республикасынын аймагындагы жашап жаткан жарандар менен чет өлкөдө жашап жаткан жарандардын документтештирүүдө мыйзам баарына бирдей эле каралган. Ал жерде деле балдардын сөзсүз түрдө, эгерде бала 16-га чыгып, идентификациялык картаны алып жатса, ата-энесинин мыйзамдуу күчүн жоготпогон паспорттары, баланын ошол консулдук учетко тургузуу, андан тышкары биометрикалык маалыматын тапшыруу ошол паспортташтырууга негиз болот. Ошол эле өкүлчүлүктөргө кайрылат. Бул учурда Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамынын негизинде арызды кароо мөөнөтү 1 ай, 2 жаш
арыз менен кайрылгандан кийин 1 айдан кийин атайын мөөнөт көрсөтүлүп чакыртылат. Ошол учурда келип нике боюнча күбөлүктү алып кетүүгө мүмкүнчүлүк